Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Дагы сиздер үчүн чоң жардам. Кантип телефон аркылуу запись жасасак болот, видео записьтерди, видео урокторду өтсөк болот боюнча биртке маалымат бере кетсек. Мына сиздер өзүңөр көрүп турганыңыздай, азыр ушул видеону биз кантип запись кылдык. Аны деле Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, поисковый жакка жазсаңыз деле болот. Приложениени издебей эле просто эле оңой эле экранная камера деп койсоңуздар чыгат. Мына көп түрлөрү турат, көрүп турсуздар мына. Мунун баары эле экранная камера. Мунун баары эле ылайыктуу. То есть экран аркылуу видео жасаганга ыңгайлуу. Ушул жактан эле сизге ыңгайлууларын таап алабыз. Эми кайсыл керек болсо ошол видео. Мына запись экрана со звуком деп турат. Запись экрана со звуком. Болгон жердин баарында эле жазылып турат. Мына бул жерде деле, бул жерде жазылып турат. Мына бул жерде жазылып турат. Вот экранная запись чистым звуком. Кайсы сиздерге ыңгайлуураак болсо ошол камераны алып жаза берсеңиздер болот. Аны деле кадимкисинде эле көчүрүп алабыз, установка кылып алабыз. Эми меники установка болгон, ошол боюнча айтып бере берейин. Сиздер кимге ылайыктуу болсо ошолорун таап алып установка кылып алсаңыздар болот. Эми өтөлү биз мисалы мына менде Capture Recorder деген приложенияны, экранная камераны жүктөп алгам установка кылып. Эми ага кадимкисинде эле киребиз. Ал ачылат. Мына ачылат дагы. X басып коелу, рекламалар. Буга чейинки мына жазылган видеонун баары, запистин баары мына жерде жазылып турат. Бул видео көрөбүз. Ошолор аркылуу эле видеолорду видеолорду көрүп, настройкага киребиз. Настройка кылабыз. Кандайда мына запись звука деп турат. Сохранить көрүнүп турганга, настройка управления, всплывающее окно после снимки экрана, скрывать окно записи во время записи. Эгерде муну өчүрүп койсок, анда бизге көрүнө берет. Күйүзүп койсок, бул экран видеокамера өзү көрүнбөй эле, бирок биз запись кыла беребиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, дагы инструменттерин байкасаңыздар, мен мына мындай рисунокторду чийип көрсөтүп, показательдерди көрсөтүп атпаймынбы? Мисалы, снимок экраны сүрөткө тартып алып туруп эле аны да көрсөтсөк болот. Ошо экранды эле снимка болсо. Камераны включить болсо, камера да көрүнүп турат. Мына бул жактан биздин сүрөтүбүз көрүнүп атат. Назар өчүрүп коеюн. Щетка, бул эмне деген? Мына бул щетка деген, бул мен мынтип көрсөтүп аткан нерсе. Муну щетка деп коет. Муну күйсүп алабыз. Настройкасына кирип эле русский язык турат, тилди өзгөртүп алган. Өзүбүзгө ылайыктап өзүбүз настройкалап алабыз. Эми бул кичине англисче берилген, орусча үйрөнөм дегендерге болот. Экөө бирдей эле, эгерде биз туура жооп берсек. Сиздер орусчасын деле көчүрүп алсаңыздар болот. Мисалы, например, снимок экрана керек болуп атат. Мына бияктан басабыз дагы, биз снимок сүрөткө тартып койду. Сохранить. Мына өзү эле сохранить. Бул уже сүрөт. Бул кереги жок, бул удалить деп салабыз. Удалить. Ошондой эле биз уланта беребиз.